Спорттун ролу. Кээ бир адамдар үчүн спорттун анча деле мааниси жок. Алар спортту убакыты текке кеткен сыяктуу кабыл алышат. Башкалары болсо спортсуз жашоосун элестете алышпайт. Көп адамдар ушундай пикирде. Алардын спортко болгон мамилеси ар кандай болушу мүмкүн. Кээ бирөө диванда жатып алып, спорт жөнүндө телевизордон көргөндү жактырышат, кээ бирлери ден соолугун чыңдаш үчүн спорт менен машыгат. Ал эми кээ бирлери үчүн спорт өмүр сүрүүнүн, акча табуунун жолу. Аларга спортчулар, машыктыруучулар, доктурлар, спорттук коомдордун мүдүрлөрү, спорттун демөөрчүлөрү жана башкалар кирет. Алардын ар бири спорттун өнүгүүсүнө өзүнүн салымын кошууда. Спорттун түрдүү касиеттери бар. Спорт адамдардын башын бириктирет, тааныштырат, алардын ден соолугун, мүнөзүн, акыл эсин чыңдайт, шамдагайлыкка, эпчилдикке, сергектикке, чыдамкайлыкка, сабырдуулукка үйрөтөт, кайраттуу адам болууга тарбиялайт. Жашоодо туруктуу, сөзүнө бекем адам болууга өбөлгө түзөт. Адам кайсы куракта болбосун, спорт менен машыгуу ал үчүн ар дайым пайдалуу жана керек. Азыр илим өнүгүп жаткан мезгилде адамдар алсызданып, адамга керектүү көп касиеттерин жоготуп жатат. Биз жашообузду оңойлотуп, жеңилдетүүнүн аракетин көрүүдөбүз. Техниканын өнүгүшү менен эмгектин шарттары дагы жеңилдеп жатат. Бирок биз ата-бабаларыбызга салыштырмалуу күчсүз, эпсиз, олдоксон, ийкемсиз болуп бара жатканыбыз ачуу чындык. Ошону менен бирге ичимдик, тамеки, баңгизат сыяктуу азгырыктар көптөгөн жаштарыбызды туура жолдон адаштырып, адамзаттын рухсуз, күчсүз болушуна таасир этет. Ошонун баарына тоскоол болуп, ден соолуктун бузулушуна жол бербеген альтернатива — спорт.